Ар бир учурда адамдарга жакшылык жеткизебиз, ар бир учурда даават беребиз. Эмне үчүн? Эң чоң жакшылык адамдардын материалдык нерсесин чечип берүү эмес, руханий маселесин чечип берүү да. Убактылуу маселесин чечүү эмес, түбөлүктүү маселесин чечүү да. Элестетиңиз, сиз бир адамга үй салып берип койдуңуз, жакшы бул нерсе. Анын дүйнөлүк маселесин чечип койдуңуз. Бирок кабырда азапка түшүп калса, бул дүйнөдөгү үйү көрүнбөйт да. Сиз анын акыреттик маселесин чечип берип кое турган болсоңуз, түбөлүктүү жаннаттын жолуна түшүп, жаннаттын кан сарайларынын ээси болуп кала турганса канча чоң жакшылык. Түбөлүктүү жыргалчылык да. Ошол үчүн материалдык маселелерди чечип берген жакшы, бирок андан дагы зарыл адамдардын руханият, ыйман, диний маселесин чечип берген эң пайдалуу болот. Ошол үчүн пайгамбарлар келгенде адамдардын руханий маселесин чечүү үчүн келет эле. Ширктен ыйманга, бузукулуктан туурулукка, зулумдан адилеттүүлүккө, жамандыктан жакшылыкка чакырат эле. Ушул Алланын каалоосу менен жашагыла. Бул дүйнөдө байыбасаң да бактылуу болосуң, түбөлүктүү жаннатта жыргалчылыкка жетесиң деп.